мамлекетке зыян келтирди. Ушул боюнча биз иш козгодук. 6,5 миллион сомдук залог турат. Бул жерде эч кандай мамлекетке зыян болбойт. 3 жолу фасадты жаңыладык. Фуркат орто мектебинин курулушунда долбоордо убадаланган нерселер иш жүзүндө аткарылган эмес. Мектеп директору Зафар Алибаевдин айтымында ашканадагы кол жуучу жайлары, мештери курулуштун долбооруна камтылган. Бирок курулуш компания бул иштерди көз жаздымда калтырганын билдирет. Унитаздар эле жарым жарталай коюп кетти алар. Же суу чыкпайт. Буларды биз сууну чыгарып, унитаздар баарын оңдоп, артында мыналарды деле биз мектептин фондунан кылып, бир үстүлөрүн онда не дейт, краска эттик. Анан кийин мына эшик деле ойноп турат эле, өзүбүз завхозу менен бул эшик деле арттарын оңдотуп, пеналап туруп, баягы ачылат деп кийин деле келип алып туруп, мына жерде ачык шоктору бар эле, ошол жерге пеналарды кошуп кылып койдук азырчы. Мына жерлерде, мына полдо деле, мына жерде жөн эле плита деле бар эле. Жөн плита араларда эм баягы бетон эле куюп койчу эле. Булар эмне үчүн мындай кылдыңар десем, кийин бу жер ачылат деп туруп булар ушундай бойдон коюп кете берген. Биз өзүбүздүн өнүмдөрдүн салдык. Ашкананын проектинде эч кандай мындай эмеректерине же мындай печтериң жок деп айтканбыз. Сенде ВПО менен жасалган экен 2013-жылы. Ошундай калат, сенде печкалар, андай нерсени алып келбейбиз деген. Курулуш компания. Бирок прокуратурадан келип текшерүүнүн жыйынтыгында печтериң алгансыңбы, канча штук печ алгансың деди эле. Мен эч кандай печка алган эмесмин деп туруп, буякта мен печканы көрсөтүп койдум. Мынчы ошо ВПО менен 2013-жылы келген печ, шу печ, башка печ келген эмес мага. Печкаларым шу деп аларга маалыматты бердим. Бирок проектте печ бар экен. Печ бар экен проектте, печкалар бар деп мага мындай кылышты. Мен азыр спорт залдын жуунуучу бөлмөсүндө турам. Азыр болсо бул кийим алмаштыруучу жайы болмок. Долбоорго ылайык бул жерлерде заманбап эмеректер менен камтылып, ошондой эле тиешелүү жабдыктар болушу керек болчу. Деген менен бүгүнкү күндө спорт залдын жуунуп кийим алмаштыруучу жайлары дал ушундай абалда бош турат. Булар жарым жарталай мындай көккө краскалаштаган өйдөсүн ак менен водовсен калап туруп иштер ушундай аткарылды, болду. Эми түгүдө полуну өзүңүз балдарыңыз менен жасап аласыз, жасап коесуз өзүңүз. Биз сизге краскаларын берели, жетишпей калды деп булар шу бойдон бизге таштап кеткен. Мектеп 624 орунга ылайыкталып, окуучуларга жараша отургуч, парта сыяктуу эмеректер менен камсыз болоору пландалган. Бирок окуу эмеректер менен камсыздоодо дагы кемчилик кеткен айтылды. Проектте көргөн боюнча дедим 624 орунду. Жок дегенде 624 стул балдар отура турган. И жарымы 312 мага парта келиш керек эле. Ошолор кана десем, азырынча муну алып тура бер, болсо эскисин иштетип тур, биз толтуруп беребиз деген убаданы беришкен. Бирок андай убадалар аткарылган жок. Азыр ошондо канча стол парталар бар? Азыр 254 мындай парта келди. Стулдары бир 400ге жакын стул келди. Калгандары чыккан жок. Мисалы, шкафтарды айтсак, шкафтарды эч кандай кураштырып бизге беришкен эмес. Өзүм завхозум айтып, бул жерге келген мебелдерди аларга звонить этип, мындай кылса, өзүңө кураштырып ала бергиле деди. Кураштырып атканда баягы ручкалары жок, кемчиликтери биз сүрөткө тартып бардыгын. Сүрөткө тартып өздөрүнө жөнөтүп аттык. Акырына жеткенде муну ачылыштан кийин алар телефон деле көтөрбөй койду. Бул ишти Жалал Абад облустук прокуратурасы текшерип, натыйжада мамлекеттик казынага 6 миллион 300 миң сомдон ашык зыян келгенин аныктаган. Кылмыш иши ачылып, тергөө жүргүзүү үчүн УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бүтпөгөн жумуштарды ошол капиталдык урушуктуу башкармалыгынын жооптуу кызматкери тарабынан кабыл алынып, мыйзамсыз жеке ишкер менен сүйлөшүп, алдын ала акчаны отуртуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин иш аткарылган эмес да. Тагыраакка айтканда бул өрт өчүрүүчү жабдуулар, окуучу эмеректер, бул стульчиктер, столдор, именно окуучуларга керектүү нерселер орноштурулган эмес да. Андай дагы көп нерсе бар. Бул жерде где-то 6 миллиондун тегерегиндей мамлекетке зыян келтирди. Ушул боюнча биз иш козгодук. Бул 337-берене кылмыш жаза кодексинин ошондой эле документтерди жасалмалоо, андан кийин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу фактысы боюнча козгодук. Ал эми Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы аткарылган иштердин отчеттору алынбай же эсептөө учурунда ката кетиши мүмкүн экенин айтты. Акыркы эсептөөлөрдө компания мекемеге 5 миллиондон ашык карыз экени аныкталган. Азыркы жаңы жылдын эмеси менен отчетторду тактаганыбызда 5 миллион 300 миң алар
баягы отчет эсеп менен каршы чыккан да, бизге дебютор каршы болгон. Текшерүү учурунда 800 миң 900 миң тегерегинде аткарылбаган иш, жана мебель келбеген аткарылбаган иш бар деп атат. Анан эми азыр тергөө учурунда такташалычы, ошон үчүн мен азыр бирок анчалык сумма жок. Бирок алар биз алдын ала акча которуп бергенбиз да. Ошол отчетторду тапшырса, может сумма азаят же башка болуп аны тактап көрөбүз. Андан сырткары алардын койгон залогу бар. 6,5 миллион сомдук залог турат. Бул жерде эч кандай мамлекетке зыян болбойт. Эгерде алар ошол отчетун бере албай эмесин жаба албаса, ошол залогун мамлекетке өндүрүп беребиз. Ал жерден мындай мамлекетке зыян келбеш керек. Фуркат мектебинин 3 кабаттуу имаратынын курулушу 1985-жылы Ашар жолу менен башталган. Каражат тартыштыгынан токтоп калган курулуш 2018-жылы жанданып, өткөн жылы пайдаланууга берилген. Ага жалпысынан 80 миллионго жакын каражат сарпталган. Белгилей кетсек, биз мектеп курулушун жүргүзгөн компанияга байланышууга аракет кылганыбыздан майнап болгон жок. Эгер тараптар өз пикирин билдиргиси келсе, Регион телеканалы микрофон сунууга даяр. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.